Ошол эле учурда кечээ эле окуп калдым, дематокоз деген курт болот экен бетибизде. Ал кандай өлүп калган терилерди жейт. Ошол өлүп калган терилерди жештин кызматын аткарат экен. Аллах таала ушундай кереметтүү зат. Ар бир нерсени бир нерсеге байлап, дүйнө процессин карасаңыз, дүйнөдөгү чыгып кетип аткан мусорлор, андан сырткары адамзаттан, табияттан болгон мусорлор каяка кетип атат? Бүт Аллах таала тазалап атат. Демек, Аллахтын жалгыз экендигине, чыныгы чебер, чындап кудуреттүү зат экендигине дүйнө караш, дүйнөнү бир карап коюш эле бир жетиштүү мисал болот кимге? Акылдуу адамга. Дүйнөнү мен сыноо деп коем да, чыныгында сыноо, урматтуу мекендешим. Неге дебейсизби? Бир кыш, бир жаз, көз, ар кандай мезгилдер. Түн келет, күн келет. Ай чыгат, күн чыгат. Күндөрүбүз ар кандай болот. Узун кыскалыгы дагы ар кандай. Эгерде сыноо болбогондо, бирдей жылуу погода, сууктун кереги жок эле. Ылайыкташтырылган нерселер, жей турган нерселер бекер. Эгер сыноо кылып жаратпаганда Аллах таала бардык нерсени погодадан баштап, табияттан баштап, жаратылыштан баштап бардыгын бизге тескери эмес, бизге оң кылып коет эле да. Кудун бейиштегидей кылып. Жок, бул жер сыноо жашоосу экен, сыналып анан бейишке киресиң деген максат ушул жерде. Аллах таала каалаганда бардык нерсени биз үчүн кылып коет эле бул дүйнөдө дагы. Бирок бул дүйнөдө сынап, тазалап, андан кийин тазаларды бейишке дейт да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, сыноо жашоосунда бүгүлүп сынбастан, Аллах тааланын кереметтүү мужизаларына карасак, чексиз да бул нерсе. Жүзүбүздөгү мисалды айттым, ошо курт дагы жейт экен, тиричилиги ушундай экен анын. Бул дагы туура эмес нерселерге алып келиши мүмкүн. Качан гормондор бузулганда туура эмес нерселер, майлуу нерселер, көчөдөгү бат бышатырган тамактарды, пиццадан баштап ошондой шаурмаларды жеген учурда бузулат экен, ал курттар тескери иштешти баштайт экен. Ошондо угрилер, ошондо жүздөгү чалдыктар, жүздөгү баягы чийме дагы бирдекелер пайда болот экен. Жүздө ушундай бузулушуна алып келет экен да. Бул айтайын деген не маселе, не максат? Маалымат катары айттым буларды. Негизги маселе Аллахтын мojizалары, Аллахтын кереметтерине маани беришибиз керек, урматтуу мекендешим. Көрсөттү Аллахтын мojизасын десеңиз, мына жаратылышты кара, дүйнөнү кара, кубулуштарды кара, айлануу процессин кара, жамырды кара, о асманга чыгып кара түшүп атат. Туман болуп, кардан пайда болуп. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, маани беришибиз керек. Ар бир кадамыбыз мojизага, кереметке толтура.